Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала өзүнүн күчтүү пендесин жакшы көрөт. Аллах Таалага күчтүү момун, мусулман алсыз момунга караганда сүйкүмдүүрөөк. Аллах Таала өзү күч кудурет ээси болгон зат, пенделерине күч кубат берген. Эми мына ошол күч кубатты Аллах Таала өзү түшүргөн шариятка көбүрөөк жумшаганды жакшы көрөт. Кимиси көбүрөөк Аллах Таалага ибадат кылып, жакындоого аракет кылып, күчүн, малын, жанын муну ошого сарптаган пендесин Аллах Таала жакшы көрөт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала өзүнүн тагдыры менен кээ бирки пенделерин күчтүү кылып койгон. Муну ошол берген күчтү, берген энергияны Аллах өзүнүн таат ибадатына сарптаганды, Аллахтын ибадатында ошол күчтү иштеткенди Аллах Таала жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муъминун кавийюн хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминид даиф." Күчтүү момун дейт. Аллах Таалага алсыз момунга караганда сүйкүмдүүрөөк дейт. Бул жердеги максат, урматтуу мусулман бир тууганым, динди тутунуу дейт. Динди алсыз кармаган момунга караганда, иманы алсыз болгон момун адамга караганда, иманы күчтүү болуп, динди бекем карманган, динди бардык жашоосунда тутунган, динге амал кылып, Куранга амал кылып, шариятка моюн сунуп жашаган момун адамын Аллах Таала жакшы көрөт. Кээде намаз окуп, кээде окуй коюп, кээде арам иштерге жакындап, кээде парыздарды деле өтөбөй коюп, мына ошентип динде өйдө ылдый болуп, же такыр эле мусулманмын деп туруп, бирок диндин ибадаттарына жакындабай койгон момун адамга караганда, динге ар дайым бекем болуп, динди өзүнүн жашоосунда колдонуп, динди башкаларга таратып, динди үйрөнүп, диндин адеп аклагы менен жүрүп, диндеги мамилелерге назар салып, ошо менен жашаган момун адамын Аллах Таала жакшы көрөт. Дин буйруган парыздарды аткарып, парыздардан кийин дагы нафил ибадаттарга дагы бекем болгон. Арам иштерден тыйылып, арам иштерге дагы кошумча макрук амалдардан дагы алыстап, шейх шубхалардан дагы алыстап жашаган момун адам Аллах Таалага эң сүйкүмдүү эсептелинет. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде Умар радиаллаху анхуну мактайт. Анын динди карманган күчтүүлүгүн, диндеги бекемдүүлүгүн мактап төмөндөчү айтат: "Архаму уммати би уммати Абу Бакр." Мен үммөтүмдөн дейт, мен үммөтүмө эң ырайымдуусу, жүрөгү бошу бул Абу Бакр дейт. "Ва шуддухум фи диниллахи Умар." Ал эми Аллах Тааланын динин аябай бекем карманган, динде күчтүү туруп берген бул Умар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар разияллаху анхунун ушу динде бекем болгондугун, диндеги өзүнүн кубаттуулугун, диндеги күчтүүлүгүн көргөзгөндүгү үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар разияллаху анхуну мактап атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң жаккан күчтүү момун дегенде максат эң биринчи бул экен, күчүн ошол динди кармоодо көргөзгөндүгү. Жана ошондой эле дагы Куранды жаттоодо, жана Курандын маанилерин түшүнүүдө, жана Куранга моюн сунуп, Куран тыйган нерседен тыйылып жашаган момун адам дагы бул дагы Аллах Таалага эң сүйкүмдүү момун болуп эсептелинет. Аллах Таала Куран Каримде Яхья алейхиссаламга төмөндөчө буйройт: "Я Яхья, хузул китаба бил кува." Яхья, биз түшүргөн китепти сен бекем кармагын дейт. Аны катуу тутунгунуң дейт. Ага бош келбегениң дейт. Мына ошол сыяктуу да биздин үммөт, биз Куранга бекем болушубуз керек. Куранды жаттап, жана анын маанилерин түшүнүүгө, жана ошол Куранга амал кылып жашоого биз аракет кылышыбыз керек. Бул китепти, шариятка бекем болушубуз керек. Мына ошондо Аллах Таалага биз алсыз момунга караганда, шариятты бош карманган момунга караганда
сүйкүмдүүрөөк болуп эсептелинебиз. Аллах Таалага жакыныраак болуп жашайт экенбиз. Эми дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул күчтүүлүк дегенде дагы дүйнөлүк жактан да күчтүү болуштук инсан. Дүйнөлүк жактан дагы күчтүү болгон момунду Аллах Таала жакшы көрөт. Биринчиси ошол дини эске алынат. Динди кандай карманып атат, ошол эске алынат. Экинчиси дүйнө тарабы эске алынат. Момун адам дүйнө тараптан дагы дүйнө илимдерин дагы үйрөнүүгө аракет кылыш керек. Муну ошол дүйнө иштерин дагы тыкан билип, ошонун илимдерин үйрөнүп, дүйнөдө дагы алдыга озууга аракет кылыш керек. Муну ошол дүйнө илимдерин да жакшы үйрөнгөн адамды Аллах Таала жакшы көрөт. Жана ошондой эле дагы кандай бир иш кыла турган болсо, муну ошол ишке кыянаттык кылбастан аманатка бекем болуп аткарып берген адамды дагы Аллах Таала жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат: "Инна Аллаха табарака ва таала, Аллах Таала юхиббу иза амила ахадукум амалан ан юткинаху" дейт. Эгер силердин бирөөңөр бир иш кыла турган болсо, муну ошол ишти тыкан аткарганды Аллах Таала жакшы көрөт дейт. Муну ошол иштин илимин бекем үйрөнүп, жана муну ошол ишти өзүнүн кудуретине жараша, илимине жараша ошол ишти тыкан аткарган кишини Аллах Таала жакшы көрөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, күчтүү адам дегенде бул дагы ошол жанагы айткандай эле денеси да күчтүү болгон. Албетте ошол күч кубатын Аллах жолуна колдоно турган болсо, Аллах Таала сөзсүз түрдө бул пендени жакшы көрөт. Биринчи динде бекем боло турган болсо, анан дүйнөлүк иштеринде да бекем боло турган болсо, дагы ошол Аллах Таала берген күч кубатты өзүнүн динине колдонуп аткан болсо, башка инсандардын бир пайдасына колдонуп аткан болсо, Аллах Таала муну жакшы көрөт. Мунун тескериси, Аллах Таала берген күч кубатты өзүнүн пенделерине зулум кылууга, кедейлерге, мискиндерге, алсыздарга, жетимдерге күчүн чыгарып, аларга зулум кылуудан Аллах Таала кайтарган. Эгерде инсандын колунда үй бүлөсү болуп кала турган болсо, үйүндөгү алсыз аялы, анын балдары же бир жерге башчы болуп кала турган болсо, анын колунда иштеген ишкерлерге же мугалим болуп кала турган болсо, ошол окуучуларга же өзүнүн кызматчыларына өзүнүн күчүн көргөзбөй, аларга ошол сылык сыпа мамиле кылган пендени да Аллах Таала жакшы көрөт. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Фаммал ятима фала тaqhar" жетимди сен эмне кылган дейт, аны жемелебегин дейт, аны урушпагын дейт. "Ваммасаила фала танхар" ал эми сага бирөө бир нерсе муктаж болуп калып, сенден бир нерсе сурап келе турган болсо, аны дагы сен кагып сирикпегин деп Аллах Таала Кур'ан Каримде алсыздарга зулум кылуудан, аларга зыян берүүдөн, аларга инсан өзүнүн күчүн көргөзүүдөн, аларга текеберленүүдөн Аллах Таала Кур'ан Каримде мына ушинти кайтарган. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пенде билиш керек, ар бир пенденин үстүнөн Аллах Таала күч кудурет ээси болуп эсептелинет. Эгерде пенде өзүнүн күчүн алсыздарга чыгара турган болсо, анын үстүнө дагы андан өч алуучу Аллах Таала бар экендигин билиш керек. Аллах Таала мындан алдыңкы көптөгөн коомдорду, текеберленген коомдорду жер бетинен жексен алар жок кылган. Аллах Таала Кур'ан Каримде Ад коомун баяндап берет. "Фамма аду фастакбару фил ард бигайрил хак" Ад коому жер бетинде эч кандай акыйкатсыз текеберленишти дейт. "Вакалу мен ашадду минна кува" жана бизден дагы өткөн күчтүү бирөө жарым барбы деп ушинтип жер бетин текеберленип калышты дейт. "Авалам яра анналлаха аллази халакахум ва хува ашадду минхум кува" алар билишпейби? Аларды жараткан Аллах Таала алардан дагы өткөн күч кубат ээси экенин билишпейби алар дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, сага бул күч кубатты берип аткан Аллах Таала. Сен ооруп калып атсаң, сага шифа берип аткан Аллах Таала. Сен алсыз болуп турган учурда сени бутка тургузуп аткан Аллах Таала. Сен денеңде каныңды жүргүзүп жаткан бул Аллах Таала. Сенин көзүңдү көргөзүп аткан, бутуңду бастырып аткан, колуңду иштетип аткан, сени уктуруп аткан бул Аллах Таала. Сенден өткөн күчтүү Аллах Таала бар. Эгерде күчүңдү сен алсыздардан чыгара турган болсоң, алсыздарга зулум кыла турган болсоң, аларды кагып сиркей турган болсоң, анда Аллах Таала сенден тез арада эле өч алып коет. Аллах Таала аятын угасында дейт: "Ва кана би аятин яжхадун" жана Ад коому биз жөнөткөн пайгамбарларга моюн сунушпады дейт. Яжхадун дейт, биздин аят белгилерибизди жокко чыгарышты. Андан жүз үрүштү дейт. Пайгамбарларга ээрчибе да бар дейт. Өздөрү күч кубатына таянып, бизге күч кубатыбыз жетет, эч кандай бизге ашыкча нерсе кереги жок деп ушинтип Аллах Тааланын аяттарына текеберленишти дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууган, биз да өзүбүздүн байлыгыбызга, күчүбүзгө таянып, бул шарият бизге керек эмес. Бул шарият
кедейлер колдонот. Бул шарият ашча нерсе деп айткандан же динне жүз жүргөндөн же дин карап намаз окуп аткандан аларды кагып силиккенден аларды шылдың кылгандан алыс болушубуз керек. Ат ком мына ушундай болгон кезде Аллах Таала төмөндөгүчө азапка салганын баяндап берет дагы. Фарсална алейхим рихан сарсара дейт. Биз аларга ушундай катуу шамал жөнөттүк. Фи айямин хисатин. Ушундай бир өтө бир бактысыз күн эле дейт. Өтө коркунучтуу күндөрдө ленузиқохум азабул хизи фил хаят дуния. Бул дүйнөдө алар ушундай бир каттуу бир азап тартыш үчүн дейт. Бир шерменде болуш үчүн аларга каттуу шамал жөнөттүк. Ошол шамал менен аларды каттуу бир азапка алдык дейт. Вала азабул ахират ахуза. Алем ахиретке барган кезде дагы мындан дагы өткөн каттуу бир азап беребиз. Вахум ла юнсорун. Алар канчалык күчтүү болбосун, канчалык кыйын болбосун, аларга жардам бере турган эч ким болбой калат дейт. Аллах Тааланын азабы келген кезде, Аллах Тааладан өч ала турган кезде, аларга эч ким Аллах Тааланын өч алуусуна эч ким тоскоолдук болуп чыга албайт, алардын атын коргоп дейт. Эч ким жардам бере албайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы күчтүү боло турган болсок, бай боло турган болсок, алсыздарга, кедейлерге зулум кылуудан коркушубуз керек. Bundan дагы өткөн Фираун, Кудаймын деп чыккан Фираун, бул Бану Исраилдин жаңы төрөлгөн балдарын өлтүрөт эле. Аларды забих дейт, курбандыкка салат эле. Аларды кул кылып кыйнаган эле. Аллах Таала ошо Фираунду кандай коргуп жок кылды. Мына ошол сыяктуу эле дагы Аллах Таала кайсы бир коом чектен аша турган болсо, өзүнүн күчүнө таянып кала турган болсо, мына ушундай азап келип калуусунан коркуш керек экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан алынуучу кыскача пайда күчтүү момун болуш керек экен. Күчтүү момун дегенде максат бул динди бекем карманууга аракет кылыш керек. Парыздарды өтөп, арам иштерден тыйылып, андан кийин мустахаб амалдарды аткарып, нафил ибадаттарга дагы байланып, макрух амалдардан, ар кандай шейх шубхалуу иштерден дагы алыстоо аракет кылыш керек экен. Жана Кур'ан-ы Каримди жаттап, анын маанисин түшүнгөнү, жана анага амал кылганы, жана аны башкаларга жеткиргени дагы пенде тырыша турган болсо, Аллах Таалага жаккан Ал-му'минун кавийюн, күчтүү момун мына ушул болот экен. Андан кийин дагы күчтүү момун дегенде ким дегенде, бул ошол дүйнөлүк иштерине дагы өзүнүн жакшы жагын көргөзгөн, өзүнүн мыкты кылып көргөзгөн инсан мына ушул Аллах Таалага жага турган күчтүү момундардын катарында экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.